Ош шаарында көчөлөрдө көп кабаттуу үйлөрдүн астында жумушка чакырган жазуулардын көбөйгөндүгү байкалууда. Бул эмне болгон жазуу? Кайсы жака жумушка чакырат жана кантип адамдарды алдап мыйзамсыз жолго алып барат? Бул боюнча тиешелүү адистерден сурап көрөлү. Бул электрондук адрестерге чыгып, Кыргыз Республикасынын жарандары көбүнчө Россия Федерациясынын аймагында жумушка чакыруу болуп жатат. Ал жерге барганда бул жарнамалар менен байланышкан учурда көп учурда эле закладчик же болбосо ошол банк каражаттарын жарнамалоо үчүн акча төлөнүүчү жумуштар болуп эсептелет да. Шектүү жарнамаларды жазган адамдардын катарында 3 мектеп окуучусу кармалганын тиешелүү адистер маалымдашты. Алардын жардамы менен кармалган балдардын бири менен маектешкенге мүмкүнчүлүк болду. Аты жөнүн окуган мектебин атагысы келбеген бул өспүрүм жигит бул жумушту көчөдөгү жарнама аркылуу тапканын айтты. Мындай көчөдө өтүп кеткенде ушундай жарнама чыгып калды. Анан ошого жаздым. Жазсам шаарды сурады. Мисалы, Оштон дедим. Мындай эки түрү бар деди. Биринчиси ошол граффити, граффити жарнама, экинчиси мындай листовка. Бир штукка башында айтканы 100 сом болгон, анан азгынча чоңураак кылып жаза турган болсо 150 деди. Өспүрүм жазуулардын негизги максаты баңгизаттарды жарнамалоо, кардарларды табуу экенин жана бул аракети мыйзамсыз экенин билген эмес. Шектүү жазууларды жаштар көп чогулган мектептердин, университеттердин айланасында жүргүзүү талабы коюлганын айтып берди. Вариация боюнча ушул колледждерге деген да. Университет, колледж ушундай. Адам өтө турган жер болсун деген. Башкаларга кайрыла турганым, мындай сөз болбойт экен, мындай административный дело, уголовное дело. Анан бул иш прямой наркотик менен связан экен, биз буну билбегенбиз. Анан дагы поколенияларга мындай ишти кылбагыла. Мындай мыйзамсыз аракеттердин алдын алуу үчүн укук коргоо органдары, ата-энелер, мектеп мугалимдери жана окуучулар менен түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүп жатат. Мындан тышкары мектептерге коопсуздук камералары орнотулуп, көзөмөл күчөтүлдү. Мектептерде укук бузардыгын алдын алуу зор. Биздин мектепте жалпы 1200дөн ашуун окуучу окуйт. Аларга укук бузуулардын алдын алуу, зордук зомбулукка жана синтетикалык баңгизаттарды колдонууга жол бербөө, алардын кесепети тууралуу тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Окуучулардын ата-энелерин чакырып, аларга да ушундай иш-чараларды уюштурдук. Ар жума сайын класстык сааттарда да ушул темаларга токтолобуз. Бардык окуучуларыбыз булар хакында маалыматка эге болду. Шектүү жарнамаларга алданып, жумуш издеп барган жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Адистер элди мындай иштерден оолак болууга чакырат. Эми тургундарга айта кетчү нерсе, жазууларды тапкан учурда, көргөн учурда өз алдынча өчүрүп койсо болот. Ошол жердеги муниципалдык аймактык башкармалыктардын өкүлдөрүн чакырса болот, 102-ге чалып чакырса болот. Ошол жерде өзүнүн милициянын аймактык ыйгарым өкүлдөрү бар, телефондору бар. Ошолорго кабар берип, билдирсе болот. Же биздин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматына кайрылса болот. Өз алдынча өчүрүп, ошол жерде эми бул мыйзамсыз болуп атпайбы, бул нерсени барып өчүргөнгө аракет жасашыбыз керек. Мыйзамсыз жумуш жарнамалары жаштарды кылмыштуу жолго түртүп, кооптуу жагдайларды жаратууда. Жашы жетелектер да бул аракеттерге тартылып жатканы өзгөчө тынчсызданууну жаратат. Адистер ата-энелерди балдарына көбүрөөк көңүл бурууга чакырып, жарандарды шектүү жарыялардан сак болууга үндөшөт. Нурасан Бакытбеков, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.